мен тиішип Именно ушул кыз алып келип берсин деп элечи. сүйүү деген сезим жок болчу мен үчүнчү. Биринчи көргөндө эле мындай жактыргам. Талант байке мага да автограф коюп бересиз деп тааныш үнү угуп кетти да. Эми ырчы болсо деп каршылыгы дагы болуп жүргөн да. Кайра көргүм келип, сагынып. Эми үйлөнө эле албайлыбы депчи. Мен болсом негедир ошондо мындай свободно кеттим да. Эмнеге кайра эле дуэт деп атат. Кызганычтын кажети жок. Аял кишибиз да баарында эле кызганыч болот. Күнү түнү такси кылган күндөрүм болду. Алтындарыбызды ломбардка коюп, Кыйналып аткандан баштап аягына чейин мен жанымда күч кубатым да, мен ангелым десем болот да. Махаббат бул татаал химиянын жандырмагын чечүү кыйын. Бирок жан дүйнө менен туюп, добушун угуп, аруу сезимдин баалуулугун билесиң. Бүгүн да биз махаббат сезимдерине саякат жасап, сүйүү тууралуу сүйлөшөбүз. Рахмат чоң. сон болуптур вообще неожиданно, рахмат чоң. Бул клип учурундагы сүрөтүбүз да. Жана айтып аттым да, күзгү махаббат деген ырымда. Сага арнаган ырымда эме го? Сүрөт коду. Как раз ошондон мурунураак мен туулган күнүм болчу. Ошондо мишканы подарить эткен да. Кыздар менен отурабыз да. Бир жерде чогуу отуруп калдык, өзүбүздүн аяш подружкаларыбыз менен отурабыз. Анан музыкант бала ушундай жеңеш ага арнайм, ушинтип мындай ырдый деп атат. Анан рахмат деп эле мынтип отурсам эле бияктагы подружкаларым арт жакта талант келатыр деген. Талант келатат десе, музыкага мага угулбай эле рахмат деп коем да. Рахмат деп эле тиги музыкантты дагы карап эле рахмат деп көрсө, бул аркада балам экөө ушул мишканы алып, гүлдү алып, торт алып эмеси менен келатыштыр да. Ушундай келгичекти байкаган жокмун да. Мен болбой эле тигилерге эле рахмат эле дей бердим. Карасам эле булар турат. Как раз ошол клиптеги мишканы алып келген. Артынан кирип барып карабайт. Келет да, свечкам өчүп калайын деп атат. Почти өчүп калды, бир-экөө өчүп калды. Өзүнөн көрсүн дедим. Өзүңүздөр билгендей, жарашыктуу жуптар Талант 60К жана жубайы Эльмира бүгүнкү Махаббат баяны программасынын коноктору. Анда эмесе, бул жуптардын баянын башынан баштайлы. 2005, 2006, 2007 жылдары мен Белестен кафеде музыкант болуп иштечүмүн. Ал жерде өзүмдүн жээндерим, хозяиндери болчу да. Жетекчилери өзүмдүн жээндерим болчу. Анан алар жумуштары чыгып калганда мага ишенип таштап кетчү кафесин. Кафе астында бильярд бар болчу ал жылдары. Анан ошо постоянный клиенттерим бар болчу, билеп, эс алып кетчүчү. Анан ошол клиенттерим аркылуу ошо келинчегим менен таанышкам. Ал клиенттер кимдер? Алар өздөрүнүн подружкаларым, досторум болчу. Эжемдин курбу кызы. Жумушка кирбейсиңби? Бир жерде жумуш бар, тааныш досторубуз бар, караганча жүрөт деп ошентип калды. Макул дедим. Бардым. Барсам талантты чакырып чыкты. Ушул мен сиңдим болот, караганча жүр десе, макул бирөө тиешсе айтып кой, чогуу качабыз деп калды. Ошентип таанышып калдык. Эльмираны алып келди, тааныштык. Биринчи күнү таанышып эле, анан кийин мен тиешип, ал жылдары бойдок бирөө тиешсе мага айтып кой, мен чогуу качабыз деп ушундай сөздөр болчу. Ошентип 2006 жылдары келген, жумушка алдым, бильярд иштей баштадым. Мен ал жылдары өзүм да бильярдка аябай кызыгып бильярд ойночумун. Музыкамды таштап коюшу, бильярдка кирип, анан экөөбүз сүйлөшүп. Негизи мындай биринчи көргөндө эле мындай жактыргам. Анан кийин бул ошо мен бильярдта түбүндө подвалда иштейм да, ошол жака бат-баттан түшчү болуп калды да. Бат-баттан түшүп эле бильярд ойномуш болуп эле чай алып келип берсин, именно ушул кыз алып келип берсин деп элечи. Өзүм музыкант болуп иштейм, мурдайм. Анан антрак учурунда сразу эле бильярдка түшүп кетчүмүн, бильярд ойногонду жакшы көрчүмүн ал жылдары. Ошентип отуруп эле экөөбүз сүйлөшүп, таанышып отуруп, жакын болуп кеттик. Кыз жигит болуп жүрдүк 1 жылга жакын. Бирок ошол жылдары негедир ушул кыз жигит болуп жүргөндө көп деле байкап турмун, мен жанымда жүрүп, мындай
колдо бар алтын баркы жок деп коет го. Ансардай мен жанында жүргөндө жанында күнүгө жүрө бергенге көп деле маани берчү эмесмин да, мындай жакшы көрүп калганымды деле, сүйүп калганымды деле билчү эмесмин. Кантип мен жакшы көрүп калдым. Мен ооруп больницада жатып калганымда 15 күн больницада жаттым, бирок 15 күн күнүгө келчү да магачы. Ошентип жүрөгүмө жакын кирип кеткенби. Жакшы көрүү сезим ошондо эле бар болчу, бирок сүйүү деген сезим жок болчу мен үчүнчү. Ошол убакта буну жактырган кыздар дагы, мындай сүйлөшкөн немелер кыздар дагы мындай көп келе да. Анан мен жактырат элем, бирок ошонусун мындай билип туруп айтпайт элем да, билдирбейт элем. Көбүнчөсүндө бул тиги менен сүйлөшөт, бул талантты, бул жакшы көрөт деп мага заранее кыздар мындай эме болуп койчу да. Мейли деп койчумун да. Себеби алар байкашат эле да, бул мага мындай внимание кылып атканынчы. Мына ошентип түгөйлөрдүн мамилелери уланып, кыз жигит болушат. Бирок ортодо бир топ тоскоолдуктар жаткан эле. Ошентип жүрүп бир убакытта бир тарынча кетип, анан кетип калды. Айылына кетти, айылынан ары Астанага кетип калып, эжеси алып кетип калыптыр. Ошо алысыраак болуш үчүн, мени унутуш үчүн Астанага кетип калганго. Ошол жылдары как раз сиздер билсеңиздер керек, жана Мирбек Иманбековдун Сүйүүнүн керемети деген бир жакшы ыры бар эле. Сүйүүнүн керемети, ошол ырды негедир экөөбүз чогулуп жүрүп, анан ошол ырды кечке угуп эле жүрөгүм кыйналып эле ушинтип жүрдүм да. Где-то бир 2 айдай жүрдүм окшойт. Таппай жүрдүм, издеп жүрдүм. Кийин бул аябай издептир. Издеп, мен өзүм деле ал жакта эжемдин телефонунан казак номери менен мындай чалып аттым да, бирок сүйлөбөй эле өчүрүп коюп аттым. Кайра сүйлөгүм келбейт. Бул өзүнчө мындай эме жактырганын билдиргиси келип, мындай мага эме кылгысы келбейт эле да, сыр бербейт эле. Мен да ошентет элем, бири-бирибиз баягы гордость не позволяет болчу. Анан кызык окуясы как раз мен билип калдым, что Астанада жүргөнүнчү, эжеси Астанада иштечү, ошо кайнэжем Гулям. Анан Астанага алып кетип калганын билдим. Артык сапар ошол жылдары. Тынар Курбаналиев, Жаныбек Аттокуров, анан мен 60к деп туруп, анан кийин концерт уюштуруп Астанага барып калдык. Астанага кетерге жакын ушул издедим да номерлеринчи. Ошо Гулянын номерин таппайм, Элмиранын номерин таппайм, издейм. Анан өчүрүп коем. Кийинчерээк бул Сапар, Тынар Курбаналиев, ушулар болуп артык сапар деп чыгып жүрүштү го. Анан ошо 60к тоо болуп концерт койгону барып, анан ошол жерден мени аябай издептир. Ошо концерт койгон барабызга 2-3 күн калганда мен Элмиранын номери менде жок. Анан кайнэжем Гулянда номери жок менде. Анан ошо курбусу, подружкасы Ош базарда соода кылчу жерде барып, мен атайын сурандым да, номерин берчи, ушу Гулянын номерин берчи, мен Астанага концерт койгону бараттым эле десем, макул номерин берейин, только мен жанымда жок, мен үйүмдө бир жерге жазып койгонмун дейт. Макул деп туруп, анан эртеси келсем унутуп калыптырмын деди. 3-чү күнү кетери күнү дагы келдим атайынчы. Чтоб мен Астанага барганда табышым керек болуп атпайбы, Элмираны көрүшүм керек. Анан 3-чү күнү келсем жок жумушунда. Анан телефонуна чалам. Анан мен үйгө барганда жөнөтүп комес менен дейт. Уже Кыргызстан границасынан чыгып, Казакстан границасына киргенде атайын мен казактардын симкасын сатып алып, ичине 1000 теңге салып, Казакстандын жолдорунан чалып, Гулягачы, кайнэженин подружкасына чалам, номерин берип койчу дейм. Анан кийин ал жооп бербейт, ошентип жүрүп Астанага жеттик. Астанадан да чалам, Астанага эртең менен жеттик. Бирок эртең кечинде концерт коебуз деп, да убактыбыз бар да. Эртең менен жетип эле анан кийин концерт койгону барганда сөзсүз түрдө кыргыздар кайсыл жерде көбүрөөк болсо, мындай реклама кылып, ырчылар басып, соода кылып, ушундай кыласың да. Анан базарга бардык. Кыргыздар аш жерде ар бир контейнерди карап чыктым да, көрүп каламбы, таап каламбы депчи. Бир күн издедим, экинчи күнү күндүзү туруп, экинчи күнү издедим, жок таппадым. Анан бирок бар надежда бар экен, үмүтүмдү үзбөдүм дагы. Анан кийин концертке келип калар, угуп калып депчи. Анан концерт башталды. Элдер келди, элдер көп. Анан мен элдердин арасында ырдап аткан сайын элди карайм да, ар бир отурган эл, бирок эл ошончолук көп, мен таппадым элдин арасынан. Анан да үмүтүмдү үзбөй турдум, анан концерт бүттү.
формаларды салыштырып анан эшикке чыксак элдер тосуп алып жана автограф сүрөткө түшүп алалы деп анан элди карап коем, жок анан уже үмүтүмдү үзө баштадым да, значит укпаптыр, келбеди концертке, мен биринчи эле келип жаныма келсе керек эле, учурашса керек эле деген ой менен автограф коюп, настроением түшүп, сүрөткө түшүп, анан бир маалда Талант байке мага да автограф коюп бересиз деп тааныш үн угулуп кетти да. Сүйүнүп кетип анан карасам кайнежем экен көрөм. Анан кийин жана жерден автографтарды берип сүрөткө түшүп алып, анан кайнежемди четке тартып алып, мен силерди канча күндөн бери издеп жүрөм, канча күн эмес, даже айлап издеп жүрөм. Элмира кандай жакшыбы, жакшы, ал үйдө уктап атат, ал жүрөгү ооруп ушинтип жүрөт, унута албай кыйналып жүрөт. Эмнеге концертке чакырбадыңыз? Мен кайра огошуп кетип жүрөгүн оорутпайын деп өзүм эле келдим. Ал уктап атат үйдө деп койду. Ошол күнү концерт болуштур, анан эжемдер барышты, мен барган жокмун. Ошол жерден эжемди жолуктуруп, мени сурап, анан эжем менен кошо келип анан жолукканбыз кайра. Анан мен номериңди издеп таппай атканмын. Берчи номериңди деп туруп өзүмдүн телефонума жазып туруп, вызов кетирдим. Менде казакстанский номерде. Вызов кетирсем, кто деп жазылып чыгып атпайбы? Менин контагымдачы. Көрсө, мага ошол номер мен Бишкекте жүргөнүмдө эле чалган экен да. Мен чалсам, алат да, сүйлөбөй коет да, мен ким экенин билчү эмесмин. Ошондо кто деп жазып сохранить этип койгон экенмин да. Ошол номер, Гулянын номери менде бар экенин көрсөчү. Мен ошол номерди издеп жүргөм. Анан бир жиним келет, бир сүйүнөм ушинтип. Андан мурун экөөбүз сүйлөшүп жүргөндө мындай жүрөкчө белек кылган болчу да. Анысын таштап кеткен болчумун. Ошонусун көтөрүп алыптыр да. Бир сүрөтү менен көтөрүп алыптыр. Мен жүрөгүм ооруп жүргөн себеби көргүм келип, менде бир белеги бар болчу. От таланты для Эльмиры деп туруп, бир мраморный таштын ичине кызыл жүрөк кылып жасатып туруп, ичине жаздыртып туруп, Эльмирага белегим бар эле да. Аны мен алып калганмын, тарынча кеткенде бербейм депчи, алып калып, экөөбүздүн сүрөттөрүбүз бар эле. Сүрөт менен ошол жүрөкчөмдү алып алган экенмин негедир. Азыр эстеп көрсөм, анан жолуккандан кийин кетип атканда мен ошол жүрөкчөмдү, белегимди, анан сүрөтүмдү таштап туруп анан кеттим. Ыйлаган боюнча калды. Мен болсом негедир ошондо мындай свободно кеттим да, негедирчи. Ага чейин кыйналып жүрдүм эле, көргүм келип, ушу көргөнгө зар болуп жүрдүм эле. Ошол жүрөкчөмдү берип, сүрөтүмдү берип, анан көргөндөн кийин автобуска отуруп, биз уже Кыргызстанга кеттик деп ал калып калды. Мен кеттим, ошондо свободно жүрөгүм кое берди да. Анан мен келдим, Кыргызстанга келип, жана ырдыда укпай койдум Мирбектин ырын. Уже жашоом өзгөрүлүп, башка көз караш менен жашоомду карай баштадым. Анан бир күнү, бир 10 күн, 15 күн өтпөй эле, анда да мен башка бир кафе, ресторандарда иштечүмүн, Алмаз деген чайханада иштеп жүргөн музыкант болуп. Биз музыканттар эми только кечинде эле барабыз да, күндүзү барбайбыз. Кечинде саат 7-8-дерде жумушка бардым. Барсам, жана официанткалар келип, Талант байке, сизди эртең менен кафе ачылгандан бери бир кыз күтүп отурат депчи. Таң калдым, ким күтүп атты экен кафе ачылгандан бери, кечке чейин бир жерде отуруп эле. Барсам Элмира отурат. Кийинчерээк анан өзүм келдим. Келип, бунун иштеген жерин сураштырып, бир Айбек деген досу бар эле, ошондон сураштырып, эртерээк барып алыптырмын. Барсам жок, күтүп отурдум. Иниси бар экен эле. Кечирээк келет деп калды. Күтүп отурсам кечирээк келди, бирок мени тааныган жок да, уже мен мындай тиги жүрөкчөсүн бердим, сүрөтүмдү бердим, эми болду го, сүйлөшпөйбүз го деген ойдо уже унутуп баштаган окшойт да. Анан көрүп эле анан кайра таң калып эме болуп калды. Отурдук, сүйлөшүп отуруп, анан эртеси көрсө товарга келген экен. Товарларын алып алып, анан кайра Астанага узатып бердим. Ошол боюнча анан мен связым үзүлдү, bunun да связь үзүлдү. Бул окуядан кийин махабаттын жалыны басаңдап калса дагы очогу бар эле. Өчүп бараткан сезимди жандандырууга ортодогу аралык себеп болгон. Бирок бул тоскоолдуктар тескерисинче сүйүүнү жандандырып, баш кошууга түртөт. Кийин кайра мен Москвага кетип калдым. Бирок мындай мамилебиз үзүлгөн жок. Интернет аркылуу сүйлөшүп, баарлашып турдук. Анан келгенде жолугуп, бирок мурдагыдай сезим жок болуп жүрдү, негедирчи. Анан акыркы жолушу кеткенде анан кийин негедир кайра көргүм келип, сагынып,
чогуу болгум келип ушинтип жүрүп анан Москвадан келдим. Келгенде анан жолуктук. Болор иш болду эми давай. Чогуу бололу. Мага турмушка чыгасың деп. Эми үйлөнө эле албайлыбы депчи. Ага чейин бирок ошол убактары сүйлөшүп жүргөндө ата-энем кой, эми ырчы болсо деп каршыбы дагы болуп жүргөн да. Анан ошого да себеп болуп да кетип калгам да. Ушундай сөздөр бар го, ырчыга тийсең сен жакшы жар болбойсуң дегендей сөздөр болгон окшойт. Мен оюмча макулугун алып эле кыргызчылык кылып никебизди кыйдырдык. Анан кийин жүр кетели деп туруп анан Россияга кетип калдык экөөбүз чогуу. Сүйүүнүн бир бутагы кызганыч деп айтылат. Акыркы кезде Талант мырза ырчайымдар менен дуэттерди аткарып жүргөнүн жубайы кандай кабыл алат? Деги эле үй бүлөдө ким кызганчаак? Түгөйлөрдүн жообуну калы. Кызганган бул да сүннөт деп коет го. Кызганат, бирок өзүнүн чеги менен. Кызганганда мен бир жеринин сапатын жакшы көрөм. Кызганып, мен кээинки үй бүлөлөрдү көрүп калам, жанагы кино тасмаларданбы же интернет блогтарынан көрүп калам. Кызгануудан ызы чыгылып, ишылып. Мен орустардын сөзүн айтам, өзүнө деле чизмуха слона не делай дейм да. Кичинекей бир эмеден чоң война кылба депчи. Бул андай эмес. Кызганса дагы акырын айтып түшүндүрөт мага. Элдер ушинтип сүйлөп атат же бирөөлөр ушинтип ойлоп атат. Мен жаман болуп атам депчи. Башында эле айткан. Ишенич болсун, андай мага ишен сен депчи. Өзүм деле ишенем, анан мындай кандай деп түшүнүрсөм, элдин сөзү эле мындай мени эме кылат да. Тигиндей мындай десе мен уялып берем да. Ушул ушундай деп ойлоп атат деп эми алыс кетпей эле мындай өзүбүздүн туугандарыбыз, жакын тааныш курбу кыздар дегендей ошолор деле өзүмө ушундай деп атат го. Анан эмнеге кайра эле дуэттер деп атат, что-то башкача дешипчи, эмнеге эле кайра жармашып калышты деп эле ушинтип бетиме деле айтышат да. Анан ошентип айтканда мен чындап эле ушундай болуп атыптыр деп кызганбай, просто ошолордун айтканынан уялам да, ошолор ушундай ойлойт турбайбы депчи. Айтам өзүнөчү, кызганычтын кажети жок. Эң негизгиси экөөбүздүн үй бүлөлүү болуп калганыбыз, экөөбүз табышып чогуу бир жашап атканыбыз. Андан кийин көптөн күткөн мен уул төрөп бердиң, уулум үчүн азыр кошпойлу да ушул кыздуу болобуз деп бир үмүт кылып атам. Ошондуктан мен азыр колдон келишинче кызганбаганга аракет кылып атам. Себеби бул шоу бизнесте билесиздер го, элдин оозунда элек жок. Ар бир эл бирөө жакшы оюн айтат, бирөө жаман оюн айтат. Ошол ойлордун комментарийлерин окуп, мага арызын айтат да, элдер ушинтип сүйлөп атат, мен жаман болуп атам деп. Сен элдин сөзүн укпады. Самый главный сен мага ишен, анан өзүң ишен болду. Элдер сүйлөй берет, сүйлөп калып кала берет. Бирок мындай аял кишибиз да баарында эле кызганыч болот. Бирок ага мындай талант пока жол бере элек да. Болду ошол эле кызгануу, бирок кызганычтын айынан экөөбүз такыр урушкан жокпуз. Мындай колдон келишинче бири-бирибизге түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Өзү кызганчак. Түгөйлөр кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн учурда Элмира айымга арнап атайын күзгү махабат аталышындагы ырды аткарган. Кийин баш кошкон соң аталган ырды жаңылап ырдап, клипке жубайын тартып, үй бүлөлүк архивке деп сактаган. Мен күзгү махабат деген ырымды уксаңыздар, ошол күзгү махабатты ырдаарда обону Талайбек Тойчиевдики. Анан сөздөрүн бир аз оңдоп туруп, анан обонун дагы мен уруксат сурап анан оңдоп туруп, анан Элмирага арнап ырдагам да, эмнегедирчи ошолорду ошол жылдары эле. Бирок жанымда болбосо дагы бар жүрөгүмдө калып калган экен. Бул табышпай калып, ошол ырды жараттып ырдагам. Анан интернет аркылуу ушул ырды жибергем. Сага арналган ыр депчи. Биринчи укканда мындай чындап эле башкача сезимдер болду. Толкунданып, мындай жүрөгүм аябай бат-бат согуп, анан ошо ырдап атканда сөздөрү ар бири как будто мени карап ушундай деп айтып аткандай сезилген да. Анан жумуштан баратып, наушник менен постоянно угуп
кетет элем. Баш кошуп, үй бүлөлүү болуп келгенден кийин кайра жаңылатып, жаңы версия алып жаздырып, чыгармачылыгыма баш оту менен катуу кийлешип атканда ошондо Күзгү махаббат деген ырымды ушул келинчегиме арнагамын. Анан кийин келинчегимди ушул тартып, чогуу болуп, ушундай бир өзгөчө бир жашоомдо бул да болсо кичинекей болсо да менин белегим болсун, анан кийин жашообузда бир архив болуп калып калсын деген жакшы ой тилегим менен ушул ырымды келинчегиме арнап, Элмирага анан өзүн дагы клипке тарткам. Эсимде жанагы сентябрь аягы, саргайган жалбырак, күздүн кеч шамалы. Клипке сени эле тартайын, башка кыздарды тартпайлы депчи. Сүрөткө ушундай эмелерге барган жаман көрчүмүн да. Ошон үчүн мен сурап калды, тартыл деп. Макул деп макулдугун бердим. Ошол клиптен көрсөңүздөр, ошол жүрөк чөгүмдү дагы ошол клипте берем да. Сценарийси мындай, как обычно эле экөөбүздүн эле сүйлөшүп эме алып жүргөнүбүз эле тартылат деп айтылып калды. Ошондо ошо белектердин арасынан мага эң жакканы ушул жүрөкчө да. Анан ушуну эме кылабыз, клипке кошобуз деп калды. Оролуп турдум ойнума, сенин эрке назик колдоруң, мөлтүрөгөн кара көзүңдөн карай берип такыр тойбодум. Бул оролуп турдум мойнума деген сөзү мен отурган жеримде ушинтип отурсам артыман кучактап эле тура берчү да. Достор менен сүйлөшүп отурсам да артыман кучактап эле кое берчү эмес да. Анан ооруп больницада жатып калганда дагы кучактап эле отура берчүбүз. Баягы биз больницадан чыгып скамейкада отурганда кучактап эле колу менен мойнумду кучактап эле отура берчү да. Ошон үчүн ушул сөздөр көбүрөөк жүрөгүмө жакыныраак да. Өзү деле билбесе керек. Үй бүлөнүн бекемдиги түгөйлөрдүн бири-бирине болгон мамилеси жана сапатынан көз каранды эмеспи? Кыйын күндөрдө жөлөп, көкөлөп учканда канаты болгонго эне жетсин. Эме сапаттар бар, жакшы, орбасырыктуу, түшүнүктүү. Мен сөзүмдү эки кылбай эле өз оюмдагыдай эле мен ойлоп аткан нерсе, мен айтайын деген сөзүмдү бул ойлоп туруп уже кылып коет да. Мындай адамды уга билет. Башында эле ушул эмеси сапаты мага аябай жаккан. Бирдемени айтып, же бир проблемаң болсо айтып калсаң аябай мындай кунт коюп угат да. Кеңешин айтат. Аябай токтоо. Мындай чини деле, ачуусу деле бат келбейт да. Эң негизгиси эмне аял киши? Көнөң жакасы таза болсо, кийген кийимдериң таза болсо, анан алдыңда тамагың даяр болсо, балдарыңды карап турса, ошол мен үчүн ошол эле жетиштүү. Калган сапаттар мен үчүн мындай минустар болбой, мен аны байкойм дагы, көп деле көз мындай майны бербейм. Мага ошол эң негизгиси ошол аялдык жана милдетин аткарып аткан үчүн мен ыраазымын. Адамгерчиликтүү, адам менен мамилеси аябай эме жакшы. Ошол кыйынчылыгыман баштап, шоу бизнеске кайра келип, кыйналып аткандан баштап аягына чейин мен жанымда күч кубатымда мен ангелым десем болот да. Кыйынчылыкты баштан өткөрмөйүн, жакшынын баркын билбейсиң деп айтылат. Жаңы үйлөнгөн учурда бир топ жашоонун кыйынчылыктарын өткөрдүк, бирок ортодогу сүйүү баарын жеңди дейт түгөйлөр. Ошол жылдары жаңы ушул Россиядан келип үйлүү жайлуу болуп, анан бирок битке карызга батып калдык. Машина алып, машинаны да мен рассрочкага алып, ошол машина менен мен ал жылдары бир аз кредит төлөш керек болуп калып, күнү түнү такси кылган күндөрүм болду кыйынчылыгында. Чынында кыйынчылыктар аябай көп болду. Акча жок. Бардык эле жаңы үйлөнгөндөрдү ошондой болсо керек жашоосунда. Алтындарыбызды ломбардка коюп, бул такси кылып, ошентип жүргөн күндөрүбүз да болду. Ошондо ушул кылган мамилелери, кылган жанагы кантип айтсам, көңүл буруп, анан кийин күйүп мен үчүн. Өзү дагы мен кыйналып атсам, өзү да кыйналып, ошентип колдоп жүрдү. Мен ал көп деле түшүндүрүп айтып бере албайм, ал күндөрдү да эстегим да келбейт, кыйынчылык күндөр көп болду. Ошонун баарын жеңип өттүк. Азыр сүйлөшүп калганда мен айтам да, жаным, баарына Кудайга шүгүр депчи.
кыйналдык, кыйынчылыкты көрдүк, ачка калган күндөрүбүз да болду, продуктабыз жок болуп калган күндөрүбүз болду, карыздап магазинден алган күндөрүбүз болду. Ошол күндөрдү эстейбиз, азыр Кудайга шүгүр дейбиз. Ортодогу кыйынчылыктарды жеңүүгө мындай экөөбүздүн ортодогу сүйүүбүз аябай эме болду да. Бири-бирибизге күч, дем берип, бунун көңүлү чөксө мен маанайын көтөрүп дегендей, меники чөксө бул бири-бирибизди мындай колдоп, бизди курчап турган адамдар, мындай ата-энебиз дегендей ошолордун колдоосу менен ушул эмеден чыгып кеттик. Сунушту мен биринчи эле алганмын. Ошончо жыл экөөбүз жакшы көрүп, бири-бирибизди көрө албай, көрүшө албай, кыйналып, бул да жакшы көрөт, мен да жакшы көрөм. Анан кыйналбай эле үйлөнөлү деп Үйлөнө эле албайлы деп. сунушту бердим. Бул ишенген деле жок ошондо. Жөн эле алдап атат деп ойлодум. Россияга кетпей эле кой, үйлөнө эле алалы уже канча жыл болду. Бири-бирибизди тааныйбыз уже, жакшы көрөбүз деп ошентип. Сунушту мен кылгам биринчи. Бирок анда мындай башка күндөрү романтичный болгон, анда мындай романтика кылбай эле, мындай эле айтканда. Романтика ошо мага турмушка чыккан ошол романтика болот. Бактылуу жуптар Махабат баяны программасынан жакшы жаңылыгы менен бөлүштү. Учурда экинчи наристесин күтүп жатканын сүйүнчүлөп, алгач балалуу болгондогу сезимдерин айтып отурушту. Азыр буюрса бир эле бала менен токтогон жокпуз. Сүйүнчүлөп коеюн. Азыр кошпойлубуз. Буюрса дагы канча айдан кийин? Жазга чыгам буюрса. Жазда деп күтүп атабыз. Кыздуу болобуз буюрса. Бул өзүнчө эле заказ кылып. Боюнда болуп, анан кийин төрөй турган кезинде ошол Кыргызстандан эле төрөчү деп жибергем. Анда дагы риск менен да канча айлык? 8 айлык деmiştim. Жөнө учурбай. 8 айлыгында дагы самолетке отургузбайт экен да. 6 айлыгы, 7 айлыгынан баштап отургузбайт экен самолетке. А мен тааныштарды ортого салып, Россияданча. Анан 5 айлык, 6 айлык деп эле алдап койгонбуз ошол. Суроо кичирейтип туруп, тааныштарымды ортого салып, ошентип өткөрүп койгом. Учуп келди. Эмне болду анан төрөдүм деп сүйүнчүлөдү, сүйүндүм. Баламдын сүрөтүн биринчи эле жиберди. Мен ал жактан эми ощущение мен уулду болушум керек деп ушундай ощущение менен күтүп аттым. Бирок сонун болду. Ал жактан жуудум, майладым болгон досторум менен, байкелерим менен. Кийин кандай болду? Мен буларды көргөнгө суктан зар болдум да. Баламды көргөнгө ушу качан көрөт экенмин деп ушу бир жылдай жүрүп анан кийин артынан келдим. Булар как раз Жалалабадта, Бишкекте да эмес. Мен ошондо Бишкекке келип, анан сразу эле үйгө келип эле сразу эле жолго чыгып кеттим. Баламды көрөйүн депчи. Биринчи баламды көргөндө мен баламды көрбөп турдум. Биринчи колума карап атканда кайнэжемдин баласын карап атам да. Бул келет деп атканда ошо эжем экөөбүз андан мурун эле эжемдин күйөөсү келген да. Эжем күйөөсү келгенде аны да ошондой кылганбыз да. Ал мындай билген жок да. Бул келе турган андан кийин эле бул келип калды. Экөөбүз эки кроватьта жатабыз, анан экөөнү алмаштырып койдук. Буга чейин ага чейин күндө эле ар бир эмесинин сүрөтүн тартып жөнөтүп турчумун да. Анан бул келди, биринчи ошо эжемдин баласын Омарды алып кирдик, сен балаң депчи. Карбадым да, кармадым карасам чөтө окшошпойт да. Бир өзүнчө мындай жүрөгүм чыз дейт да. Сүрөттө башкача, живойбоюмда башкача деп башкача болуп кеттим өзүмчү. Тиги жанында мамамдар бар үчүн эле уялганыман эле кызыктай болуп эле ошо бетинен билинди да. Кызыктай болуп мынтип эле андан кийин аркасынан эле анан кийин Раймирди алып кирип атса анан мынакей менин балам деп атпайбы. Биринчи жолу көрсөткөн ушинтип розыгрыш кылып атышпайбы. Ey жараткан мени баламдан эч ажыратпагын. Жаратканым атаны баладан ажыратпагын. Раймир деп мен өзүм койгом, себеби мен уулду болгондо баламдын атын Раймир деп койгом депчи. Өзүм азыр Раймир деген ат жок. Мен интернеттен да карайм, Раймир деп бар экен депчи.
Ратмир деген бар экен, башка аттар көп, бирок Раймир деген жок да. Эмнегедир бул аттын аталышы Рай деген бул билесиздер өзүңүздөр 5 мир деген бул дүйнө, 5 дүйнөсү деп ушундай өзгөчө ат койгум келип өзүм койгом. Балалуу үй базар дейт. Үйүңүздөрдө дайым наристенин күлкүлөрү жаңырып турушуна тилектешпиз. Мага суроо бергенде эмнеден коркосуң дегенде мен жакын адамдарымды жоготуштан корком дейм. Эч качан жакын адамдарыбызды жоготпойлу, амандыкта бололу, үй бүлөбүз. Мен негизи айтам, ушу үй бүлөлүк бакыт деген жакшы сөз экен. Ушу үй бүлөбүз менен аман эсен бололу. Рахмат. Аруу тилек асыл ойлор ишке ашсын деп бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Ал эми махабат баяны кийинки берүүлөрдө уланат. Сиздер менен Кундуз Казыбек кызы болду.